Мал литрашкаларды күтіп отқан біздің көрүүчүлөрүбүзгө мына кезек дагы келип калды. Унааларга биз Ош шаарында Жапалауна базарындабыз. Машина Кейж каналы өз видеолорун тартууну улантууда. 5 март 2023 жыл апта күнгө жекшемби. Бас сакталган унааларды деле адаттагыдай чагылдырып көрсөтөбүз. Гетсти канча деп атасыңар? 600 миңби? 600га чыкты мынакей. 2007. Жок, эми чыгып алды. Чыгарып айла коюң деп мемлекет түшүп атабы, же уялганданбы? 600 миң сом. Көзүңүздөр көрүңүздөр. Базар тараза эми. Жаманда шакшылаш эмес. Ар бир буюмдун өз нээси болот. Сатылып кетиш мүмкүн, ошондой эле калап кетебиз. Мо Гетс канча деп атасыздар аке? 480 миң сом. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлөр бар. Бул жакты салон кылып коюш го, автосалон, кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, корректировка фар бар. Маалымат кагазын көрсөтөйүн. Мына маалымат кагазында да жерикпей эле мына баасын жазып койгон, ушинтип эле жазып койсо болот өзү. Негизи көөлөт сатуучулар. 550 20 73 79. 480 миң сом. Мо Гетс сурайчы, канча деп атасыңар? Гетс 530 миң. 2005 14. Рестайлинг, туманниктер жок экен, 4 дөңгөлөбү тең, жайкы, протекторлору жакшы абалда. R15 экен, 15 дюймдук жакшы. 4 айнектен электро көтөргүчтө, отуруштарын жылытуусу бар. Алдыңкыларда чуркаган 264.578 километр көрсөтүп атат одометринде. Кондиционер бар, электро күзгү жок экен да. Көрүнүшү жакшы унаныкы. Гетстер көтөрүлдү окшойт, кыйла эле көтөрүлгөн окшойт. Балары. Так, анан ол жакта Авео. Авеон канча деп атасыңар? Басы 450 миң сом. 2008 1.2 катализатор бар. Жабык экен, мында көрсөтүп коер эле. Болду. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар. Россиядан окшойт, Жакшы. Гетс. Гетс азыр эле эсип отурат эле. 2007-14 механика. Басы биле албайсыз, вот. Силерден беле канча болуп атат? 500 миң. Бунда дагы 4 айнектен электро көтөрүшү, отуруштарында жылытуусу жок, кондиционер жок экен. Комплектация жөнөкөйрөөк экен, Жөнөкөй эле экен. 500 миң сом. Бирок көрүнүшү унан жакшы. Анан кийин мындай дөңгөлөктөрү жайкы, заклепкадагы дискаларда экен куюлган. Жакшы. 500 миң. Так, Spark 2. Мо Spark силерденби? Жок. Кимден экен? Spark силерденби таксыр? Канча болуп атат? 720 миң сом. Электро күзгүлөр. Так, парковка, антизанос, контроль полосы. Анда мо жакта бар экен да, мына контроль полосы, датчиги. Жакшы. Заманбап функциялы голосовой помощник. Мо дагы жакшы функциялардын бири, аябай система предотвращения столкновений дейт. Алдыдагы машиналарды газды тээп кетип атсаңыз да билбей калсаңыз, өзү автоматтык түрдө токтоп калып, мындай сүзгөнгө каршы болот. Жакшы функциялардын бири да. Рулю кожа, өзү дагы кара кожада. Мындай көрүнүштө жакшы. Мо Морник силерден эмеспи? Канча деп атты билбедиңер? 11,5 миң. 11,5, бир болсо 11,5 миң доллар дейт. Kia Morning мынакей LED оптикаларда
Дискаларда мынандай қос өзінің оригинал қойылған дистерінде. Мындай повторитель поворота. Маалымат қағазын көрсөттүк. 2018. Парктроник, камера. Тағы бар, ачқысыз кирүү. Голосовой помощник, монитор, навигациясы мен Bluetooth бар. Контроль давления шин, антизанос. Рулунда жана отуруштарында жылытуусу бар. Комплектация жакшы. Так. Анан өзү Morning Sparktар өтө көп келип баштады. Шулар азыр хит болуп атат. Jazz канча деп атасыз аке? 700 000 сом. Honda Jazz. Свежий перегон. Европадан алып келинген экен. Польшадан, тагыраак айтканда. 2006 1.4. Мына ушунда Jazz көрүнүшү жакшы. Так. Мо Spark 2-ни көрсөтөйлү. 2018 свежий перегон, коробка автомат, кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Анан мондай рейлинг бар экен жакшы. Рейлинг, парктрониктер, монитор бар, камерада эле бар болуш керек, а? Камерадагы бар, өзү кара кожада, кондиционер, климатта эмес экен. Бирок навигациясы бар мониторунда. Баасы канча болуп атат? 780 000. Жакшы. Morning, Kia Morning тагы. Өзү ушу жерге топтолуп калыштыр. Morning мен Sparktар. 2018 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Сервис китепчелери дагы бар экен, ачкысыз кирүү. Бунда да рулунда жана отуруштарында жылытуусу бар, монитор бар, старт, стоп, круиз контроль, мультируль. Комплектация жакшы, бир зоналуу климат. Баасы канча болуп атат? $10 000. $10 000. Spark кимден экен? Канча деп атасың? 9800 Spark. Spark 2 бесключевой доступ, контроль слепых зон, электрокүзгүлөр, мультироль, ошол эле баягы ограничитель скорость, жок, круиз контроль деп да коебуз. Старт, стоп, монитор. Жакшы. Чуркаган 10853 километрди көрсөтүп атат. Аз. Жакшы. Мынакей аркасынан көрүнүшү. Мына жакшы, таза эле көрүнөт. Жакшы. Болду. Так, уланта беребиз. Анан но жерде, бул Ravon экен. Өткөндө да көрсөткөн, бир кыскача көрсөтүп кое берели. 2017. Баасы канча болду эле? $8000. Кимге кызык болсо, өткөн аптада да көрсөткөм, ошондо мындай зерикти айландырып. Ошол видеобуздан көрүп алсаңыздар болот. Chevrolet Spark 2. Свежий перегон. 2018. Номери бар дейт, Кыргызстан номери. 1 куб. Ачкысыз кирүү, контроль слепых зон. Старт, стоп. Бир зоналуу климат. Бул максималдуу комплектация экен, чындыгында жакшы. Бир гана люк жок экен, а? Максималдуу люк болот эле. Ошо бир гана предмаксимальный комплектация деп коелу. Дискаларда мындай канча экен? 15-тикпи? 15-тик экен ого. Баасы $9500, а? Пробеги канча болуп калган? 39 000. Жакшы. Жакшы. Айтмакчы, могу жакта проекция бар турбайбы, а? Жакшы. Проекционный дисплей. Могу жерде ал эмне десеңиздер, кыскача эң керектүү маалыматтарды экранда да могу жерге айнекке чагылып көрүнүп турат. Керектүү. Жакшы. Spark'та болуптур. Так. Уланта берели. Toyota Corolla
$2002 коробка автомат $700.000. Сом деген $700.000 да болыппыз да. Сом. Доллар болып кеткенде бұл укам вообще байып кетмегілі, а? $700.000 келсе 600-ге беріп беретілем деп қой. 500-ге да беріп беретілем дейді. Мынаки жақсы. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүллөр, корректировка фар, антизанос, traction control, өчүрүп жандыруу, мультируль, комплектация жақсы екен чындыгында. Өзүчү кожабы же жок, велюр екен, а? Жақсы. Эми лосеттилерди дагы адаттагыдай эле тартабыз. Ол жакта лосеттини канча деп атасыз? 470.000 сом. Коробка механика 2004 1.6. Мол лосеттин сурады. Лосетти канча деп атасыздар? Джентра бул. Джентра. 600.000. Бул Джентра экен. Өзбекстандык көрүүчүлөрүбүзгө бул аябай кызык болот. Планшет монитор. 4 айнектен электро көтөргүчтө, моундай торпеда сон чехол кадалып турат. Джентра. Газ, бензин 2016. Баасын канча дедиңиз эле? 600.000 сом. Мына кеми дагы бар эми, баалашып, соодалашып көрсөңүздөр болот. Жакшы. Могу жерде Aveo болуш керек. Aveo 2004 1.5. Коробка автомат 380.000 сом. Бос класста. Так, азыр биз орто баадагы видеону тарта кетем, ошондо көрсөтөйүн. Ошо темага ылайыктуу болот. 2002 жылы чыгарылган, жазга кайрылалы. 1.4 620.000 сом. Коробка механика. Машина кейджи. Анан Лосетти. Лосетти канча деп атасыңар? Кимден экен? Бизден эмес. Так, көрсөтүп берели. 2003 1.6. Коробка механика. 470.000. Булчу? 550. Та бир Лосетти. Но немен Opel'in немесин кылып алгансыңарбы? Эмблемасы адашпасак. Так, 1.6 2007 Корея. Коробка автомат. Bunun баасы канча? 550.000. Канча пробеги? 180.000. Түрдүрүлгөн эмес, а? Таптаза дейт. Жакшы, булчу? Баасы канча деп атты? Анда биз да ушун менен видеобузду жыйынтыктай берели. Джентра экен. Көрсөтүп болчу мында. 2013 1.5. Люк бар. Монитор бар, отуруштарын жылуутуусу бар, мультируль. Ушундай Джентра. Алдыда бая айтканымдай, орто баадагы унаалар же аралаштыруудагы унааларды көрөсүздөр. Эң кызык маалымат ошол видеодо дагы болот. Лайк басып, комментарий жазганча ар бир видеобузду көрүңүздөр.